Bila bu yoqda. Saray. Ming buqa aylangan saray. Ming buqa chiqdi ya. Mana sizga buqa. Yaxtaga 400 дөй buqa chiqib qolibdi. Аламүдүндө 223 баш бука тирүүлөй күйүп кетти. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Пригородный айылында 17 июль күнү сарайдан өрт чыкты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин берген маалыматы боюнча чарбадагы өрттүн кесепетинен мал жана тоют чөп күйүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында аталган сарайдын ичинде 200дөн ашуун бука болгон. Айылдын четинде жайгашкан илгерки сарайлар кийин менчикке чыгып оңдоп алышкан. Бир эмес бир канча чарбалар бар. Ошонун ичинен бир кишиге таандык сарайдан өрт чыгып, ичиндеги 223 бука тирүүлөй күйүп кетти. Сарайдын экинчи кабатында 20 000 түк чөп бар экен. Ал дагы күйүп кетти, деди күбөлөр. Мындан тышкары аталган сарайдан 1000 баш бука куткарылып калган. Уйкурмаган фермерлердин айтымында учурда букалардын баасы 50 000 сомдон 200 000 сомго чейин барат. Ошондо орто эсеп менен 90 000 сомго 223 баш буканы көбөйтсөк 20 миллион сомдун айланасы болот экен, деди алар. Ал эми тоют чөп учурда 200 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Ал боюнча материалдык зыян болжол менен 4 миллион сомдон ашат. Булардын арасынан Гольштин пародасындагы уйларды көрүүгө болот. Бул парода сүт багытындагы уйлар. Баасы 100 000 сомдон ашык. Бир күндө 20 литрге чейин сүт берет. Ошондой эле Абердин Ангус пародасындагы букалар дагы бар. Бул пародадагы букалар кымбат бааланат. Орто эсеп менен 200 сомдон ашык. Эт багытындагы буканын терүү салмагы 1,5 тоннага чейин жетет. Мындан тышкары Швиц пародасындагы бодо малды көрүүгө болот. Эскертүү: видеодо маданиятсыз сөздөр айтылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын такталган маалыматына караганда, кечээ 17 июлда Аламүдүн районунун Пригородный айылындагы фермадан өрт чыккан. Ферманын жалпы аянты болжол менен 2000 чарчы метр. Өрттү өчүрүүгө өзгөчө Кырдаалдар министринин орун басары полковник Урматбек Шамрыканов жетектеген ыкчам топ Бишкек шаардык номер 8 өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгынан 1 бөлүм, 1 май райондук номер 4 өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгынан 2 бөлүм, Сверлов райондук номер 2 өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгынан 1 бөлүм, Сверлов райондук номер 3 өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгынан 1 бөлүм, өрт өчүрүүчү штабы, суу ташуучу унаа, КБП унасы менен ыкчам топ тартылган. Мындан сырткары аймактык тескөөчү жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын 2 суу ташуучу унаа, газ чарба кызматынан 1 бригада, рейдтен 1 бригада тартылган. Алардын жардамында өрт түнкү саат 2-3 чектөөгө алынып, учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өрттүн себеби жана келтирилген материалдык чыгым такталууда. Кырсыктын кесепетинен болжол менен 223 бука жана 30 000 түк күйгөн. Булак турмуш кежи. Assalamu alaikumlar. 17 iyul 22 yıl Prigorодный айылы. Meni fazendamın жанында коңшум пожар болуп каралачыма букаларды. Кудай деп биз караң өзү жак карап калдык. Мынакей. 2-3 загондун баарында букалар жатат мынакей. Пожар болуп даш букалар чыга албай калды мынакей. Бакырган мойдан өлдү да, айла жок. Мен өзүм бир 50-60-ны жибини кесип бууладым. Булар деле жиби кесилген болчу. Бирок негедир булар чыга албай койду да. Мынакей. Карагылачы букалар. Чоң букалар беле. Мынакей.
Çört'te biri. Bu ne koşatken bir lezakon. Buna ikinci zakonda bu kadar gördün mü? Buna. O jagında soldıras. Burçkar tıkılıp vardı öldü. Uşundaydan 4 zakon var eken. Tilsiz joğa dep şunu aytatkende. Kuday saklasın şimdi bak. Yakıbı bir Drebulkadan çıkan ört için buna büt demeler büyük etti. Buna bir at karısınlar. Daha öçele galiba buna pajarınlar işte odat. İkinci taş çöp bolçu da. İkinci taş çöp aslı buka olçu. Ha bu da jönlü eme olçu. Çöğü yok ola. Naves bolçu. Bak. Hava sen arada. Buna ki. Hava atacak onların.